Кыргызстандын эл акыны Алы Токонбаевдин, мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Түгөлбай Сыдыкбековдун, Токтоболот Абдумомунов кыргыз профессионалдык драматургиясынын негиз салуучусу, чыгармачыл инсан бүтүндөй өмүрүн искусствонун ушул багытынын өнүгүшүнө арнаган 30дан ашык пьесалары улуттук драматургия өндөрүнүн классикалык чыгармаларына айланып, кыргыз маданиятынын тарыхында анын ысымы түбөлүккө алтын тамгалар менен жазылып калган. Көркөм өнөрдүн залкары кыргыз эл жазуучусу Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты атактуу драматург Токтоболот Абдумомуновдун 100 жылдык мааракесине карата өчпөс ысым даректүү тасмасы коюлуп, инсанды эскерүү кечеси УТРКда өтүп, замандаштары, өнөр адамдары анын эмгектеринин адамдык сапатын эскеришти. Тасмада улуу драматургдун басып өткөн жолу камтылган. Бұл тасмадан көрүүчүлөр ошол кишинин улуулугу, ошол кишинин адамдык бийиктиги, ошол кишинин жазуучулук, драматургдук бийиктиктерин көрө алат. Себеби баягы тасмада каармандардын ким экенин, эмне иш кылганын, кыргыздын маданиятына кандай салым кошкондугу көрсөтүлөт. Бул кишинин эмгеги зор иш кылган экен. Ошону көрсөткөнгө аракет кылдым. Ошол менен бирге эле бул кишинин образы түзүлүп калды. Түрксой эл аралык уюму 2022 жылды улуу драматург Токтоболот Абдумомуновдун жылы деп жарыялаган. Анын алкагында кыргыз элинин таанымал уулунун 100 жылдык мааракеси уюмдун алкагында белгиленет. Ал эми Кыргызстанда Абдумомуновдун чыгармаларын даңазалоо иш-чаралары уюшулат. Бул узак жылдар Кыргыз театр ишмерлер союзун жетектеп, биздин театрлардын, чыгармачыл адамдардын, ушу театрдын ишмерлеринин ишмердүүлүгүнүн өсүшүнө, калыптанышына, аларга материалдык жактан шарт түзгөнгө өзгөчө эмгек сиңирген инсан да. Ошондой өзүнүн ишмердүүлүгү менен жана басып өткөн жолу менен бүгүнкү күндө өтө өрнөк. Токтоболот Абдумомуновдун биздин улуттук адабиятыбыз менен маданиятыбызга сиңирген эмгеги туурасында абдан бир таасын эскерүүлөр болду да. Бул боюнча атайын көрсөтүүлөр, уктуруулар биздин улуттук телерадио берүү корпорациянын каналдарында, телеканалдарында, радиолорунда, биздин расмий сайтыбызда, социалдык баракчаларыбызда кеңири чагылдырып турабыз. Анткени мындай инсандын 100 жылдык мааракесине биз өзгөчө маани беришибиз керек. Токтоболот Абдумомунов 1922 жылы Чүй облусунун Кемин районундагы Атакей кыштагында кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Бала кезинен эле атасынын агасы Рыспайдын комузун, жомокторун угуп чоңойгон. Чыгармачылыгы Кумдуу чап, Курман пьесалары менен башталып, өмүрү өткүчө көп эмгек жараткан. Драматургдун чыгармалары азыркы күнгө чейин сахнадан түшпөй келет. Ар бир эшикте бирден дептер, анан бирден калемсап илинип турат. Анан мен биринчи таң калып, түшүнбөй бул эмне болду экен десем, анан Тамара эже бул токомдун жубайы, ал киши күлүп, токуш, токомду ушинтип айтчу, токуш ушундай мындай кызык, баратып эле бир нерсени оюна түшө калса, ошол дептерди алып туруп эле жазып эле, анан таштап эле андан ары кете берет. Деп анан ошону чогултуп алам да, мен машинкага басам деп айтчу. Мага аябагандай мени ушул таң калтырган. Анан өтө мындай бул кишилердин колу ачык, өтө меймандос кишилер эле. Чыгармачылык менен бир катар эле коомдук иштерди да активдүү жүргүзгөн инсан. Ал Кыргызстан жазуучулар союзунун биринчи катчысы, Кыргызстандын театрлар коомунун төрагасы болуп эмгектенген. Көзү өткөндөн кийин улуттук драматургия жаатында эң мыкты пьесаларга бериле турган Кыргыз Республикасынын Токтоболот Абдумомунов атындагы адабий сыйлыгы уюшулган жана ысымы Кыргыз драма театрына берилген. Уланбек Тиканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.